Кезектеги сөз Исхак Абсаматович Масалиевте. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер жана жыйынга катышуучулар. Менде бир-эки жөнөкөй суроо. Мына өткөн жылда конституциялык реформага байланыштуу өкмөт толугу менен президенттин көз каранды болуп калган, туурабы? Ошондон ушул мыйзам долбоору администрация президенттин корутундусу барбы, жокпу? Муну мурунку өкмөттүн курамы бекиткен болчу. Ал эми азыр бар президент керт башы менен жооп бере турган система, президенттик башкаруу. Ошондон президенттик администрация кандай бир расмий түрдө ушул мыйзам долбоору боюнча пикирин айтып кетсе туура болот эле да. Уруксат этсеңиздер, президенттин жана өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Исхак Абсаматович, бул боюнча как правопреемник Кабминдин баягы мурдагы өкмөттүн Кабминдин правопреемник катары өзүбүздүн корутундубуз бар. Ушуга ылайык ошо биз корутундуда ушундай парламенттик угуулар өтсүн деп суранганбыз да. Так официалдуу түрдө томдун номерин мен азыр тактап бере алам сизге азыр. Так бар. Мен аны түшүнөм, бирок президенттин жалпы саясаты бир аз башкачараак да. Ал айтып атпайбы, жаңы орган түзбөгүлө, кыскартыш керек, азайтыш керек. Анан биз азыр ушу дорожный фонд деп кандай болсо да бул жумушчу орган болот да, туурабы? Акча жыйнаган жерде. Мына жакында президент жарлык менен жогорку кеңештин башкармалыгын алып койду. Биз азыр ушул мыйзам боюнча дагы бир акча топтолгон уютку түзгөнүбүз кандай болот? Президенттин көз карашы кандай? Исхак Абсаматович, бул маселе боюнча түздөн түз таасири жок. Дорожный фонд бул жаңы системалык жол системасын реформага алып бара турган орган. Бул орган толук кандуу иштеп кетсе, жалпы жол системасы кескин оңолот деген расчет менен түзүп атабыз. Эгерде мындай кандайдыр бир положительный заключениялар болсо, мен ойлойм керек, если жаңы орган керек болсо, мамлекет үчүн функцияларына толук кандуу аткара турган, функцияларга жардам бере турган орган болсо, мындай орган керек деп мен терең ишенем. Вообще-то, Азиз Кубанычбекович, кечирип коесуз, мен пикир гана айттым. Ал президенттин пикирин угуш керек деп атам. Сиз жооп бергениңиз вообще бүгүн кызыктап болуп атат да. Биз мыйзам долбоорун карап атабыз. Суроо бергенде министрдин орун басары берет. Силер мыйзамдын ээси эмессиңер. Эмне үчүн жооп берип атасыңар силер? Автор бул жерде 6-7 депутат. Силердин пикириңер гана айтсаңар мүмкүн да. Мына корутунду бар, силер макулдук бергенсиңер мурунку министр, мурунку премьер-министр. Ошондуктан бир аз мындай өзгөртүп коелу. Сиздер коркпой туруп эле бензиндин баасынан баштап дорожный фондко чейин жооп берип атасыңар. Силер каяктан билесиңер депутаттар кандай кабыл алат аны? Бул биринчи окууда кабыл алынган. Шашпагыла бир аз. Бир сөз кошуп койсоңор болот. Эми кандай силер депутат чечсеңер, ошондой болот деп коюшуңар керек. Ошондо жоопкерчиликти биздин мойнубузга жүктөп коесуңар. Силер алдын ала кабыл алынбаган мыйзамды өзүңөрдүн мойнуңарга алып атасыңар. Бир аз мындай шашпагыла дейм да. Анан бир нерсе эске алалы. Акциз бул өзгөчө группа товаров, ошого акча төлөнөт да. Биз азыр мактанып атабыз, акциз боюнча аябай көп акча түшүп атат деп. Ойлонайындар, бир жыл мурда бензиндин наркы канча болгон? Азыр канча? Доллардын баасы канча болгон? Азыр канча? Ал естественный прирост, ал жакшы эмгектен эмес. Объем ошондой эле. Бирок салык көбөйүп атат. Эми ошо салык түшкөн актардан бир үлүшүнүн дорожный фондко негизи идея абдан жакшы да, ой жакшы. Бирок бир гана маселе, ким бийлейт, ким башкарат? Кайра жол министрликке берсек, да бир кесиптешим айткандай бир аз күмөн санап атабыз да, коркуп атабыз да. Силер килтеген миллиондогон кредиттерди кичине бузук жол менен кылып атасыңар, ал эми дорожный фонд вообще тайны жок. Анан бул жерде жазып атасыңар, жанагы сбор, в том числе и сбор за регистрацию транспорта. Милицияңар уруксат бере бербейби? 10 жылда араңзорго кайтарып алса, силер эми ушул акчаны алып алам десеңер кандай болот? МВД каршы болот. Ошондуктан мен силерге кеңеш катары айтам, бир нерсени эске алалы. Эмнени кылсаңар да, эмнени кымбаттасаңар да барып айдоочунун мойнунда эмес, пассажирдин мойнуна түшөт.
Мына аксакал безилдеген туура эле. Бирок барып акчасынын баасы пассажирдин мойнуна түшөт. Жанда эмеспи? Демек элибиз төлөй турган болот. Ошондуктан кайсы жерде каржылоо же төлөм өзгөрүү болсо, өтө этият туруп 10 жыл эсептеп туруп кала алсак туура болот. Эгерде парламентке жеткиче комитеттен караганга чейин ушул берилген суроолорго силер жоопту даярдап турсаңар, какой баягы мультипликативный эффект кандай болот? Эмне үчүн биз бир мезгилде бензинди Россиядан беспошлино алып келип Тажикстанга сатып атканбыз. Чыргап атканбыз, байып атканбыз. Азыр кымбаттап кетти. Жок болуп атат. Эмне үчүн оор акыбалда турган Казакстандын бензини арзаныраак бизге караганда? Ал эми бизде Кыргыз Petroleum Company канча жылдан бери биз аларга преференциальный режим бере берип, бир тамчы бензин чыккан жок анда. Мамлекетке чечкиндүү мындай салым кошкон эмес дейм да экономикага. А мен бажы кызматта иштеп жүргөндө эсимде бар. Тийбегиле Кыргыз Petroleumга, тийбегиле ал биздин флагман деп жүрчү эле, туурабы? Флагман болбоду го. Тескеринче таможнядан качып жүргөн орган болуп калган. Ошону эске алалы. Мен силерге суроом деле жок, просто мыйзамды даярдап атканда, комитетке даярдаганда силер так даярдансаңар жакшы болот да. Но көптөгөн киши суроо берет, ушул суроолорго алдын ала жоопту даярдаш керек да. Четко ясно. Баары мыйзамда болуш керек да. Анан эске алышыбыз керек. Бир туура эмес жасаган кадамыбыз, мен эстетип коеюн. Жакында эле Казакстанда газдын баасы кичине кымбаттап кетти, эмне менен бүттү. Bizde bir yılda 20 so'm koydu, Kırgız ayva çiğdam ekan da. Bir yılda 20 so'm ko'tarilib ketdi, бұл 45 деп атабыз. Elibizga razı oluşumuz kerak. Ошону унутпайлычы.